Достар, саламатсыздарбы? Мага катталуучулар, бардыңыздарды Ысык көл өрөөнүнөн салам айтып жатам бардыңыздарга. Эми мындай мен өзүм нарындык болгону менен, өзүм Жумгалда төрөлгөнүм менен, ошол жерде чоңоюп өскөнүм менен, нарынды толугу менен көрүп бүткөнгө аракет кылайын деп, 1-2-3 жыл аракет кылдым, бирок ошондо дагы нарын облусун толук көрүп бүтө албай койдум. Бул эмнени билдирет? Бул биздин өлкөбүздүн кереметтүүлүгүн, биздин өлкөбүздөгү ушундай кооз, ушундай керемет жерлердин көптүгүн, молчулугун билдирет да. Эми бул жылдан баштап мен Ысык көл өрөөнүнө барып, Ысык көлдүн дагы эң жакшы жерлерин карап көрүп келейин деп чечтим. Биз Ысык көлдө көлдү эле, аркабызда көл турат. Көлдү эле көрүп, Ысык көлгө, анан ошонун тегерегинде Григорьевский ущелье, дагы бир ущелье деген капчыгайларды көрүп эле ошо менен тынастык. Бирок Ысык көлдүн кереметтери, Ысык көлдүн кооздуктары кандай сон. Демесе, бул биринчи видео, баштап атабыз. Кайсыл жерден дебейсиздерби? Кыргызстанда мен билгенден, эми бул түндүк тарапчагында Боом капчыгайында каньон бар. Ал жерге 1-2-3 сааттын ичинде барып эле тегерелип келип келсеңиздер болот. Абдан кооз жер. Ысык көлдүн түштүк тарабында ал жерде Сказка деген, Жомок деген каньон бар. Билесиздер, ал жерге дагы көп туристтер барат. Анан ошол экени айрым видео сүрөттөрдөн да көрүп калчу элем, угуп калчу элем. Аксай деген каньон бар. Ысык көлдө түштүк тарапта Бөкөнбай айылынын жанында Аксай деген айылдан кире бериш жерде, ошол жерде Аксай деген сонун каньон бар дедик эле. Ошол жерге келдим. Эми туугандар, караңыздар. Бул жер башка планетада жүргөндөй экен. Достор, эми мен мындай жерди, мындай өзгөчө кооз, өзгөчө бир башкача жерди бизде Кыргызстанда көрө эле келем. Мындай кичине үзүндүлөрүн көрчү элем. Бирок ушундай чоң гектар жерлерди көрө эле келем. Караңыздарчы, кандай керемет, достор. Эми бул жерге сөзсүз түрдө келишиңиздер керек. Келбей коюу бул мүмкүн эмес. Караңыздар, кандай кооз, кандай керемет, өзгөчө башка планетада жүргөндөй экен. Мына тетиги жака чейин гектар, бул жагы гектар жерлер. Бул табигый жаан менен, суу менен, сел менен жазылган анын тегерегинде ушундай кооз жерлер бар деп ушул жерге келип келсеңиздер аябай сонун экен. Унаа жол көлдүн жээк жагына жакыныраак ошол жерге чейин эле барып токтойт экен. Андан алыс унаа бара албайт экен, бирок кайра жакшы. Балдар менен жөө басып келип, 1 чакырымдай жерге өйдөн чыгып басып келип, анан ушундай керемет жерге келип калат экенсиздер. Бул жерге келип, мен эми көптү көрүп калдым, бирок айтып атам, бул жерге балдарга да, дос балдарыма да айтып атам, керемет жер экен деп. Аксай деген каньон ушул экен. Аксай деген табигый чеберчилик менен жасалган табияттын чыгармасы ушул экен, достор. Сөзсүз түрдө Аксайга келгиле, бул жерге өзүңүздөр билесиздер, көлдүн түштүк жагында. Ал эми Бөкөнбай айылында болсо, бул Бөкөнбай ушул жактын борбору деп эсептесек болот. Ошол жеринде көптөгөн конок үйлөрү бар. Ошол конок үйлөрүнө келип калып, ал жерде ашып кетсе 1000 сом болот бир кишиге тамак ашы менен. Ошол жерге келип жатып эс алып, муну көрүп, балдарга көрсөтүп, Кыргызстандын жерлери ушундай, кыргыз жерлери ушундай жерлери бар деп келсеңиздер, буларга дагы баягы мекен сүйүү сезими улам бекемдеп, менин мекеним деп сыймыктануу андан дагы көп болуп турат. Достор, саякат кылгыла, сөзсүз түрдө саякат кылгыла. Алыс жака эле баруу эмес, Кыргызстандын ичинде эле саякат кылсаңыздар, мына биз кечээ чыгып келдик элек, бүгүн ушул жерди көрүп атабыз. Эртең болсо дагы бир башка локацияга барабыз, аны дагы тартып көрсөтмөкчүбүз. Салам.